Түштүк регион боюнча Дүлөй Дудук балдардын жатак балдар бакчасы бар. Ошол жердеги жатак балдар бакчасындагы ар бир балага bir күндө тамак аш каражаты 28 сом гана бөлүнгөн. Жокторду ушу жардам сурап алабыз. Бул оор маселе. Ушуну максималдуу түрдө таратып, бийлик өкүлдөрүнө жерип койсоңуздар, 28 сом деген бул өтө эле аз. Bir балага 4 мал тамактанса, жатып ушул жерде билим алса, булар тем более мүмкүнчүлүгү чектелген дүүлөйлөр, сүйлөй албаган балдардын бала бакчасы мекендейт. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube катталуучулары. Бүгүн биз Кара Суу районуна караштуу Кашак-Кыштак айылында мүмкүнчүлүгү чектелген бала бакчасы бар. Бул жерде 55 бала тарбияланып келет. 55 бала жатак бала бакчасы десек болот. Ушул жерде жатып билим алышат. Бул жерде bir балага 4 мал тамакка 28 сом акча мамлекет тарабынан бөлүнөт экен. Бул албетте 4 мал тамакка bir балага 28 сом деген бул аз. Будан бир нече жума мурун Жогорку Кеңештин депутаты Гүлай Эгемназаровна эжекебиз дагы Жогорку Кеңеште бул маселени көтөрдү. Бул бала бакча мүмкүнчүлүгү чектелген бала бакчасы болуп саналат. Аз толук маалыматты өзүнөн алайлы. Азыр кичине их сандар менен келгенбиз. Ушул жерге Карашуудагы 3-катардагы бут кийим саткан ага эжелерибиз 55 балага бут кийим хадия кылышты. Ошондой эле өзүнүн атынан дагы азык түлүктөрдү алып келдик. Азыр жетекчисинен дагы толугураак маалымат алып коелу. Чындап эле 28 сомбу же 128 сомбу, ошол жөнүндө дагы бир маалымат алайлы. Максималдуу түрдө ушул видеону таратайлы. Президентибизге жетсин. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга 28 сом деген бул өтө аз. Мындай маселелерди, социалдык маселелерди Дастан Далабаевич дагы Жогорку Кеңеште аябай көп көтөрөт. Ошол агабызга дагы жетсе өтө сонун болмок. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Алмазбек Акынжанович, Кара Суу районунун Ала Тоо айыл аймагынын Кашкар-Кыштак айылында Түштүк регион боюнча Дүлөй Дудук балдардын жатак балдар бакчасы бар. Бүгүнкү күндө ал бала бакчада 60 бала тарбияланууда. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2008 жылдын 15 январынын 7 токтомуна ылайык ошол жердеги жатак балдар бакчасындагы ар бир балага bir күндө тамак аш каражаты 28 сом гана бөлүнгөн. Бул маселеде буга чейин ушул Жогорку Кеңеште айтылды. Менде финансы министрликке көп кат жолдонду, бирок натыйжа чыкпады. Мына bir күндө 28 сом деген базар экономикасына туура келбегендигин сиз жакшы билесиз. Ошон үчүн ушул маселени карап чыгып бир өзгөчө көзөмөлгө алууңузду. Кара Суу районуна караштуу Кашак-Кыштак айылында жайгашкан Дүлөй балдар бакчасына келип калдык. Мен бир нече апта жума мурун Жогорку Кеңеште ушул бала бакча маселеси көтөрүлдү эле. Мен туура уктумбу же эжеке Жогорку Кеңештин Гүлай Машарапова туура эмес айтып албыбы деп мындай шек санап, анан ушул жерден кабар алып, кичине их сандарды бергенче келип калдык. Ошол маалыматты да тактоо иретинде дагы эжекеден бирөө сурап койлу. Бул жерде бала бакчада 7 жашка чейин 2 жаштан 8 жашка чейин. 2 жаштан 8 жашка чейин балдар тарбияланат. Бул жердин жетекчиси Гүлсина Баямаевна эжекебиз мен
тактап сурайлы да бир ирет. Жогорку кеңеште бул жерде 4 мал тамакка ар бир балага 28 сомдон бөлүнөт. Бул аз деп жогорку кеңешке ошол Гүлайым Ашрапова көтөрдү эле. Ушуну биз тактоо иретине дагы эжекеден сурап коелу. Эжеке саламатсызбы? Мына жогорку кеңеште дагы ошол бала мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жатак мектеби де, бул жатак садиги. Жатак бала бакчасы ар бир балага 28 сомдон бөлүнөт. Туура маалымат туура угулду. Ар бир балага күнүнө тамак аш үчүн мамлекеттен 28 сом акча бөлүнөт. 28 сом дегенде бул 4 мал тамакпы? Ооба, 4 мал. 4 мал тамак жетеби ошол? Биз эметип атабыз, сиздерден келген жардамдар менен азыр багып атабыз. Бирок жогорку кеңеште каралып атат, апрелде өтүп беребиз деген маалыматтар келди бизге. Азыр ошону күтүүдөбүз. Урматтуу мекендештер, ушул маалыматты мына президентибизге да жетсе жакшы болот эле, тезирээк чечилет эле. Камчы Кыдыршаевичке жетсе болот эле. Ошондой эле Дастан Далабаевич дагы ушундай маселелерди аябай көп жогорку кеңеште көтөрөт. Ошол агаларыбызга дагы ушул маалымат жетсе, ушул маселени чечсе, бул эжекелер эми качанга чейин элден үмүт кылып, качанга чейин элден бир жардам сурап жүрө берет деп ойлойм да. Ошон үчүн мамлекеттен бир жакшыраак бөлүнсө, буяк жатак бала бакчасы болгон үчүн бул жерде жатып 4 мал тамак, бул ар бир балага 28 сомго, бул өтө аз. Анан мына кийим кече, анан памперс да колдонот да. Ал жагы кандай болот? Кимдер тарабынан болот? Памперстерди ата-энелер өздөрү алып келип берет. Мүмкүнчүлүгү барлары. Мүмкүнчүлүгү барлар алып келип берет. Анан мүмкүнчүлүгү жокторду ушу жардам сурап алабыз. Бул оор маселе. Ушуну максималдуу түрдө таратып, бийлик өкүлдөрүнө жиберип койсоңуздар, 28 сом деген бул өтө эле аз. Бир балага 4 мал тамактанса, жатып ушул жерде билим алса, булар тем более мүмкүнчүлүгү чектелген дүүлөйлөр, сүйлөй албаган балдардын бала бакчасы мекендештер. Максималдуу түрдө таратабыз, бирден лайк басабыз. Урматтуу Кара Суу базарындагы 3-чү катардагы бут кийим саткан бир туугандар, эжелер, агалар, мына сиздердин аманатыңыздарды жатабыз. Эжеке размерлерин жазып бердиңер, ошонун баарын атайын аракет кылдык. Сиздердин ыксаңыздар туура келип жетти. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.